Алымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында мисалы Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Могу күчтүү биздин аалымдарды да аалымдар кеңешине киргизбейсиздерби? Бир мындай бир кулак болуп туруп, бир пирамида болуп тургандан кийин мына муфтият менен аалымдар чечими кеңеши кандай чечим чыгарды ошону аткар деп туруп, баарын мынтип туруп үстөлдү бир уруп аткардырбайсыздарбы? Ошондо биз дин тармагын бир укмуш калыбына келтирип алган болот элек да. Ошон үчүн могу аалымдар кеңешине мына Максат ажыны Токтомушев, Садыбакас Бөөлүп ажыны, Нурулло шейх дейт, Абдурахман шейх дейт. Мен буларды интернеттен көп көрөм. Насааттарын көп карап тыңшайбыз. Миллиондогон көрүүчүлөр бар. Анан ушуларды дагы киргизбейсиздерби? 21-дин арасына же болбосо 25 кылып койгула, же 21-дин арасына киргизгиле. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңдар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары метро проспект мери 2-бөлүктөн чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чоңуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жазсаңыздар, толук маалыматты берет сиздерге. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. 38 убактыңызды аламын. Урматтуу мекендештер, кимде-ким таксопарк издеп жүргөндөр болсо, мен сиздерге Муслим таксопаркын сунуш кыламын. Бул таксопарктын кызматы комиссиясы 1,5% жана таксиге караштуу бүт документтер жасайт. Андан сырткары курьер, доставкада иштегенде да катталсаңдар болот. Толугураак маалымат алсаңыздар, ушул номерге кайрылыңыздар туугандар.